Егер бул ашканадан 15 порциядан жогору заказ берсеңиздер, доставкалары бекер жеткирип берет. Мен стройкадагы агаларыма топ болуп, бригада болуп иштеген агаларыбыз бар. Көп компанияларда тамактары шектүү болот. Мынандыктан заказ бериңиздер. Баары 250 рубльден болот экен. Негизи келип чай ичкен болсоңуздар, нан чай бекер. Доставкага наныны, наборлору менен өкө каштар менен кошуп жеткирип беришет. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен эмгектенип жүргөн бир туугандар, амансыздарбы? Жакшы кабар, метро Мариного чайхана Бишкек аттуу өзүбүздүн кыргыздар чакан ашкана ачып иштетип башташты. Мына билесиздер, жылдан жылга, күндөн күнгө биздин кыргыздардын ачылыштары, мына ушундай чакан бизнес баштагандар аябай көп болуп атат. Иштерине ийгилик, бардыгынын иштери оңунан чыгып, жакшы ушул жааттарда жетишкендиктерге жете берсин. Негизи мага чалгандар мурда толко иш сурап, наркы берки сурап, же бир темалар боюнча чалган болсо, учурда каяктан бир көргөн жерлериң барбы, сататын ушундай бизнестер барбы деп мындай чалуулар аябай көп болуп атат да. Алар менен сүйлөшүп чынында кубанып эле каласың да. Эртең мененки 7ден түнкү ошо 12ге чейин азырынча иштеп башташтыр. Бүгүн сиздерге туугандар 250 сомдук чайхана тартабыз. Бардыгы мындай айтканда 250 сомдук тамактар, нан, чайы абсолютно бекер. Метронун жанына атайын ачыптыр. Мына чайхана Бишкек көрүнүп турат. Метродон чыкканда эле көрүнүп турат. Парковкалары аябагандай кенен и бекер дагы туугандар, бекер. Монун бардыгы бекер. Эгер бул жака место жок болсо, наркы жагынан коесуздар. Клиника Амирге жакын жерде жайгашкан. Могу домдун түбүндө клиника бар, өзүбүздүн кыргыздардыкы. Бул жакта дагы телефон саткан биздин кыргыздар бар. Куржун дүкөнү бар мисалы. Могу парковка дагы бекер. Бул жака кирүү үчүн мына могу жака менен барып туруп, перевод кылып анна сторону менен чыгасыздар. Могу жака анна сторону болуп калат. Парковкалар мына ушул жерде. Метрону айтсам, мына павильон сыяктуу турат го, жакындатып көргөзүп коелук. Шаурма деп туруп, жок, свети деп турат, Ошонун ортосунан эле 6-сыйыктан чыгып, оңго кайрылып пешоходдон бери өткөндө эле мына чайхана Бишкек кенен килтеп көрүнүп турат. Жанат бул. Кечиндеси жанат. Андыктан сунуштаймын. Ар дайым өзүбүздүкүдөн чай ичелик, өзүбүзгө поддержка кылалык мисалы. Жүрүңүздөр ички авыраны бир көргөзүп коеюн. Бисмилла деп киргенде оң жакта кол жуа турган жери бар экен. Аябай жакшы кылып турушуну. Колду бул жерден жууп, бул жака кире бересиздер. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Амалаке кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Алхамдулилlah, рахмат өзүңөр. Бизде аябай көп мекендештер көрүп атат. Ооба. Ассаламу алейкум. Чакан жерге ачылыпсыздар. Аурасы дагы сонун экен. Ички кооздугун сиздерге чагылып көргөздүк. Эл менен амандашып, качан ачылдыңыздар, кандай графикте иштейбиз, ошолорду өзүңүздөн айтып кетсеңиз. Ассаламу алейкум. Кыргызбай YouTube каналынын көрөрмандары. Көпчүлүктүн суроолору бойдон, көпчүлүктүн кабылдары бойдон Алла насип этип, кичинекей чакан көптөр күткөн эңсеген десек де болот. Арзан жана сапаттуу, халалдыгына кепилдиги бар. Иншалла. Сиздердин каалооңуздарда кызматтабыз буюрса. Келип тамтап кетсеңиздер болот. Иште убактысы. Иш убактысы эртең мененки 7ден кечки түнкү саат 12ге чейин. Бул убактылуу эле азырынча. Дагы бир 10-15 күнүн аралыгында түнү күнү иштейбиз да. Круглосуточно. Жакшы. Иншалла. Канча тамактын түрү бар? Азырынча тамактын түрү 38ге чейин десек де болот. Буюрса дагы дополнительный кошулуп атат. Көбүнесе 250 сомдук тамактар экен да. Ооба, көбүнчөсү 250 сомдук тамактар. Чтобы көптөрү кандай десек, бул жака эми баарыбыз эле иштеген келгенбиз, эс алган келген эмеспиз да. Ал нерсе белгилүү. Ошондуктан арзан тамактан качпай эле келип дам татып, Етпет кошулабы 250 рубльдик тамагыңызга? Конечно, этсиз кыргыз качан эле этсиз тамак жейт эле. Жакшы экен. Мен дагы сизге идеям, мына эл алдында да айтып коеюн, 250 рубльдик жанагыларды менимче бир меню жыктып койсоңуз болот экен да. Мисалы, могу жерге бир реклама кылып 250 рубль полностью тамак ичсеңер болот деп бир плакат коюппу, эл чакыруу максатындачы. Бир колонка коюп коебузбу,
өзгөчө ушундай кылыш керек экен. Бул жакта негизи кадоо жерге ачыпсыз, эл көп өтүп атыптыр да. ооба Балким мекендештерибиз билбейттир. Мына Маринодо жашаган мекендештер, бир туугандардын бардык контакттарына жөнөтүп коюңуздар. Поддержка болсун. Жакшы, оң экен. Парковкалардан жакшы экен. Жакшы. Кудай кааласа чоңойгонуңузду, мына азыр идеяларыңызды айтыңыз. Экинчи кабатты бергенде андан кошуп чагылдыралы. буюрса келечекте ниет кылып атабыз. Азыр сүйлөшүлгөн. Биз кандай десем, сиздердин салымыңыздар менен биз кана чоңоебуз, сиздердин салымыңыздар менен биз өнүгөбүз дегендейчи. Ошо келип дам татып салымыңыздар кошуп турсаңыздар, мындан да чоңойтобуз. Аз убакыттын аралыгында аракеттейбиз иншалла. Жакшы экен. Суусундуктар буюрса жакын күндөрү дагы алып келишет. Ооба. Канча адамдык ашкана эми бул жер эми? Бул жер азыр 50 кишилик. 50 адам отурат. 50 киши отуруп бир убакытта тамактанса болот. Жакшы экен. Мына азыр атайын бир Ошондой эле туугандарга көпчүлүктөрдүн баягы келип зарядник сурашат, кабель сурашат. өзгөчө экен ушул. Өзгөчө атайын ошолорду буларды өзүбүз койдук. Издебесин. Толук iPhone колдонгондорго экен да бул? Жок, iPhone эмес. Redmi'ге да жана Redmi, Android бар жок. Азыркы кандай последний модель устройстволорду койсо болот. полный жанагы Ооба. шундур түшөт. Келип жөн эле келип тамактанып, кабель түшөт демекчи. телефонуңуз зарядтагы жакта чай ичсеңиздер болот, акысыз ал жагы. Тамактардын балдар боюнча жанакы аштын граммы канча? 350 граммдан. 350 граммдан. 350 грамм. Еттери мына ушундай кошулабы ар дайым эле? Ар дайым ушундай кошулат. Баасы канча? 250 сом булар. 250 рубль, а? Жакшы экен. Нан чайы бекер. Нан, чайы бекер. Таксисттерге эле же кандай? Жок, бул эми таксисттерге эмес, бул бардык Эл үчүн бөлбөдүңөрбү? Эл үчүн жок. Мына элдер көп алып жаза берет эле, эмнеге таксистер особыйбы деп. Чай ичкенди көп таксистер болот экен. Ошого көп жерде арзанат өзгөчөлүктөр ошо туугандарга кылабыз. Эми мына бардыгыңыздар келсеңиздер болот экен буякачы, Кудай кааласа. Бөлүнүп ал бизден эмес. Ана. Ооба. Келтирдиңиздер. Мына 5 манты. Ооба. Сметанасы менен баасы канча ушунун? Булар дагы 250 сом. 200. О, жакшы. Лагман, эттер менен. Бул деле ошол цена 250 сом. Ар дайым ушундай эттер менен бересиздер? Дайым ушундай. Ачуулары менен, а? Ооба. Жакшы. Негизи 1-2 күн алдын келди керек. Куурдактар аябай жаккан мага, прямчы жедик го. Ал күндөрү кичине шашылып калганбыз. Бүгүн андан дагы колдон келишинче. Нен этинен баасы канча? Бул кой этинен. Кой этинен. Баасы 450 сом. Бирок 450 сом нан чай ичинде да? Нан чай ичинде. Нан чай ичинде. Башка жакта наны 50 рубль болот, чайы 50 рубль болот. Анан жарты нан экен. Жарты нан коюптур да мына. Эгер дагы жанагы сазар платный болуп кетеби, кандай болот экен? Эми Биз силерге деле калыш керек да. Башында биз ушинтип айтабыз. Жарымдан акысыз беребиз депчи. Бирок ушул күнгө чейин мен ала элекмин да. Бул биздин буюрса бул экинчи точкабыз. Биз дайым эле ушундай реклама киргизгенде жарымдан акысыз берилет деп айтабыз. Бирок ушул күнгө чейин сурай элекмин. Бирок нанды берип эле атабыз. Аны көптөгөн мекендештерибиз билет, көрөт, дам татып жүрүшөт бизде бар эле. Мурда кийин ушул агабыздын ашканасынан чай ичип жүргөндөр болсо, өз ойлоруңуздарды комментарийге жаза кетиңиздер. Кадимкидей эле туугандар башка жактан салыштырмалуу бир 30-40 сомдон нары бери болуп атыптыр да, арзан болуп атыптыр мындай. 30-40 сом. Жакшы. Анан бул жерде агаларыбыз азыр печень жедиңиздер, а? Ассалому алейкум. Кандайсыздар? Тынчсыздарбы? Тамагыңыздар дамы болсун. Хош келипсиз. Дамы кандай экен? Прям реальный болсун. Видеого сүйлөп койдук. Ооба, ушул жерге келип тамактанып кеттилер. Ушул Москвада эмгектенип жүргөн кыргыздар салымыңарды кошуп кеттилер. Ошол өзүбүздүн инилер башка жака караганда көп нерселер арзан бул жерде, чындыгында. Нан чайы бекер, парковкалары кеңири, мына экинчи точкасы. Тамактары баары 100% Адал, таза, адал, ишеничтүү. көп жерге караганда арзан. Ошол жерден келип тамактанып кеттилер. Сизге жактуу тамагы? Тамак абдан Ушул бир сөз менен болсо дагы поддержка берсек жакшы да. Жакшы. Сизге мурдакин жеп жүрдүңүз беле тамагы? Биринчи жолу келдиңиз да, жакшы. Сиз дагы комментарий жазып коесуз. Здрасте, как вам понравилось? Да, очень. Спасибо вам большое. Лагман Очень понравилось. вкусный, да? Лагман, да, жареный. Да, очень понравилось. Спасибо. Жакшы, спасибо вам тоже. Бул жагыда дагы отурганга жайлары бар демекчи туугандар. Мына ушундай аурасы жакшы, чакан ушундай ашкана иштетип башташты. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Буюрса дагы чоңоюп, башкадан ачканыңызда
филиалдарын тарталыга. Кудай кааласа жакшы. Канча сүйлөп коюсуңар кандай? Сүйлөп койсун. Тамактын даамдуулугу боюнча биз реклама тартып жүрөбүз. Сиз алгачкы болсоңуз керек, туугандар да эми. Биз туугандар Поддержка кылып келиптсыздар да. поддержка кылып келдик эле ошо жакшы экен. Эми остуйп беребиз тамакты азыр кудай кааласа. Ошо арзан 250-ке тойса болот полный. Бул компоттор ар дайым болобу же бирек бүгүн элеби кандай? Кандай? Көп жерде компот үстүнө морстор бир чыгып бир чыкпай жанагы Жок, бизде өзүбүздүн чыгарабыз мунучу. И жана ошондой эле жармалар өзүбүз жасайбыз дайыма. Чтобы сатып албайбыз башка жактанчы. Кыргызстандан атайын алып келдиребиз. Ичинде эмне кошула турган болсо. Ошонучу. Эми бизге деген канча деген мекендештер салым кылышат. И биз аны бул жерден сатып албастан Кыргызстандан атайын алып келебиз. Ошондой эле султан чайларыбызды, Кыргызстандын продукталарын биз атайын Кыргызстандан алдырабыз. Чтобы өзүбүздүн продукттарды колдой берелик. Могу düşесибиз деле жакшы негизи. Düşес деле башка энергетиктерге караганда салыштырмалуу жакшы. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ар дайым биримдикте бөлүнүп жарылбастан, жөн комментарийде да болсо калып элек жазып, жакшы өзүбүздү аябайлык бири-бирибизден. Ошону суранып кетет элем. Тамак жасаган жерлер таза, тыккан, жакшынакай жерлер экен. Буюрса, кийинки чыгарылышта ал жактыдан кошуп чалдырып беребиз. Көрүшкөнчө анда лайктан бирден басып коюңуздар. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.